Жалал Абад облусунун Сузак районунда жүз берген сел кырсыгынан Каражыгач айылы эң көп зыян тартты. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрликтин куткаруучулары, техникалары мына ушул аймакка тартылып, ылай суулар тазаланууда. Жашоочулардын көпчүлүгүнүн сарайлары кулап, жашаган үйлөрү жараксыз абалга кептелген. Эми мына ушунча нерсе неме болуп атат. Эми бизге эртеңки быйылкы 2022-2023 жылга бизге кандай жашоо болот, ошону ойлонуп атабыз. Эртең кышка үйгө киребизби, кирбейбизби, кандай болот? Же башка жактан чек береби бизге? Кандай кылат бизге караңгы. Азыр биздин эшигелигибизде ушу ылайларды тазалап, марка-берки кылып атат. Мамлекетке да рахмат. МЧС келди, айыл өкмөттөрдөн немелер келип атат, мугалимдер, ушу иштегендердин баары келип атат. Рахмат ушу элге дагычы, ушу немеге дагы. Эми бул жерде мисалы үчүн Сайфиддин Атайбеков айыл өкмөтү, Барпын айыл өкмөтү, ушулар ушул каналды каздырыш керек эле да. Мисалы үчүн мынягын Барпын каздырыш керек эле, биягын Сайфиддин Атайбеков каздырыш керек эле. Ушуну кылышкан эмес 5-6 жылдан беричи. Мына эми тилсиз жоо келип, бар жокты каптап, мына канчалаган чыгымдарга учурап атат. Мына үйлөрдүн тегеректерин алып таза, мындан жерде алып аткансың. Буяка трактор алыш керек экен да. Трактор жардам менен алып атабыз. Атак биз кол менен үйүнө кирип чыкканга, туалетке барганга, эшин алып тазалаганга ошол үйлөрдүн ишин тазалап атабыз. Каражыгач эң опасный болгонуна байланыштуу көп жабыркаган турак жайлар бүгүнкү күндө тазалоо иштери жүргүзүлүп атат. Ошондой эле Атайка шор суу каналдарын бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министри тарабынан казылып, кооптулук бүгүнкү күндө жоюлуп калды деп эсептейм. 4-майда жаап өткөн жаандын кесепетинен пайда болгон сел Сузак районундагы 907 турак жайды каптаган. Анын жыйынтыгында 23 турак жай жараксыз деп табылды. Мындан сырткары ондогон мал жандыктары 500дөн ашык үй канаттууларын суу агызган. МЧСтин мониторинге, жанагы архитектура, кадастр кызматтары биригип ошол үйлөргө кайсыл турак жайга кирген, кайсыл турак жай жараксыз, кайсы турак жай бай орточо эме болгон, кайсыл турак жайды тазаласа канаттандыралдык деген эмени чыгарып атышат. Буларды эми жанагы суу курганда дагы үйлөр посадка берип жарылат да, ошон үчүн кайталап мониторинг жасалып атат бул боюнча. Анан ветеринардык служба ошол малдардын, мисалы бир жылкы баш, 3 жанагы мал жандыгы, 3 баш эшек, 60 баш тоок, ушу өрдөк бар жогун жөжөлөрдөн бери эсептеп чыгышып бүгүнкү күндө жыйынтыгын аларда берип атышат. Мен өкмөткө келип, мынерден адам бер, жардам бер деп дагы келдим неме кылып. Материалдык чыгым тарткан тургундар атайын түзүлгөн штабка келип, өздөрүнүн маселелерин айтып даттанып жатышат. Анткени менен азырынча чыгымдар толугу менен эсептелип чыга элек. Жабырлануучуларга кандай жардам берилери да белгисиз. Президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Абсатар Сыргабаев кайсы бир өлчөмдө компенсация төлөнөрүн билдирүүдө. Бүгүнкү күндө бардыгы эсептелип бүткөндөн кийин биз министрлер кабинетинин төрагасына кат жолдойбуз. Ушунун маселесин чечип компенсация берүү боюнча. Эми туура айттыңыз, камсыздандыруудан өтпөгөн турак жайларды азыр компенсация берүү жагы да мындай мыйзамга туура келбей калып атат. Азыр эми биз бул боюнча ушул президентке кайрылабыз. Президент өзү карап чечим кабыл алып берет. Бирок ар бирине компенсация берилет. Кошумча маалымат катары айтсак, быйыл 2022 жылы Сузак районунда арык каналдарды тазалоо иштерине 30 миллион сом каралган. Анын 20 миллиону бөлүнүп берилип, жыйынтыгында арыктарды тазалоо жумушу 100% аткарылганы маалымдалат. Ал эми 4-майдагы сел кырсыгын суунун көлөмү көп келгендиги менен түшүндүрөт облус башчысы Абсатар Сыргабаев. Бардык чаралар көрүлүп атат, каналдар чоңойтулуп, ал жерде эң негизгиси көпүрөдөн жана көпүрө кичинекей болуп, ал жерге дарактар агып келип тосулуп, ал жерден өтө албастан аркага суу кетип турган айылдын ичине кирген да. Бүгүнкү күндө көпүрөнү бузуп салдык, бардыгын толугу менен. 2 көпүрөнү буздук. Андан сырткары МЧС тарабынан быйыл ошол жээгин, дамбаларды көтөрүп, бекемдөө иштери жүрөт. 2 тараптан 150 метрден 300 метр дамба болот. Асел Садыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.